Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин кечки баткен телеберишин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто өзүңүздөр көргөндөй Расул Акматов болмакчы. Саламатсыздарбы, ардактуу жалпы кечки баткендин көрөрмандары, баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Кош келдик. Албетте тамаша. Дагы бир ассаламу алейкум. Жалпы биздин көрөрмандар, баарыңыздарга жалындуу ысык салам айтабыз. Баткен телеканалында сиз көрүп тургандай эле кечки Баткен көрсөтүүсү старт алды. Мына ушундай тыныгуудан кийин, эргүүдөн кийин кайрадан сиздердин назарыңыздарда түз эфирдебиз. Андыктан баарыңыздар биз менен бирге болуп, биздин катарга кошулуңуздар. Эми кечки Баткен ататып турат, бирок сыртта бир аз азырынча күн жарык дегендей, ошентсе дагы биз өз убагыбызды өткөрбөстөн дал ушул убакта кайрадан жаркылдап экранга чыгып калган чагыбыз. Биз эфирдин башында эми Азиз менен бир аз тамашалашып, сени алып барып көрчү десем, бирок Азиз негизи алып баруучу эмес, бул ырчы. Мен деле ырчы эмесмин, алып баруучумун. Ошондуктан аккордеонду жөн эле коеюн. Буюрса, эфирдин жүрүшүндө Азиз мырза сиздерге сонун чыгармаларды аткарып бермекчи. Шүкүров Азизбек бүгүн бизде студиябызда конокто. Дагы бир ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиң биздин студиябызга. Кош келдик. Биз болсо ардактуу көрөрман, дагы бир эфирдин башында айтабыз. Мынакей бүгүн болсо күндөрдүн султаны жума күнү, 11-июнь. Эфирден кечки Баткен жана ошондой эле өзүңүздөр көрүп тургандай эле алдыбызда сонун белектерибизди камдап койгонбуз. Албетте биздин демөөрчүлөр тараптан. Бул демөөрчүлөрүбүз болсо өзүңүздөр көргөндөй эле Эркатай дүкөнүнөн сонун балдар үчүн оюнчуктар жана ошондой эле биздин магазинибиз, дүкөнүбүз дегенде Кыргызстан дүкөнүнөн сонун порошоктор. Андан сырткары шаар ичинде бизден жеңип алган болсоңуз, акысыз шаар ичинде бир жерден экинчи жерге көздөп жетип алуу үчүн Rio такси албетте сиздер үчүн күнү түнү кызмат кылууга даяр. Бул белектерди кантип жеңип алам десеңиз, албетте биздин конокко кызыктуу суроолорду, өзгөчө оригиналдуу суроолорду берген болсоңуз, анда эфирдин аягында биз дал ушул коноктордун же болбосо абоненттердин жообуна, суроосуна Азиз мырза жооп берип, жакканына өзү белегин ыйгарат. 0223 03 03 66 биздин байланыш телефон номерибиз. Чалыңыздар же болбосо SMS жазыңыздар. Анда биз Азиз менен маегибизди баштайлы. Азиз, кандай жүрөсүң? Ден соолуктар кандай? Кудайга шүгүр, жүрөбүз. Не жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктар ошол азырынча жаңылык деле жок. Ошо аккордеонду көтөрүп алып жүрөбүз, ырдап. Кудай буйрса. Аккордеон канча салмагы? Салмагы болжол менен 10 килограммдан ашат. 10 килограмм, Демек, мына ушундай 10 килограммды көтөрүп, Азизбек күн ысыкта дагы ары бери чыркап жүргөн учуру. Азаматсыз, азыркы учурда канчанчы класста окуйсуң же бүттүңбү? Азыркы учурда мектепте 8 классты бүтүрдүм. Кудай буйрса 9 класска көчүп атабыз, көчүп жатабыз. Ал эми музыкалык мектепте канча жыл окудуң? Музыкалык мектепте болжол менен 3 жыл окудум. Бизде музыкалык мектепте эгерде жылдын жарымында бара турган болсо, мисалы бир аспапты тандап алып, жылдын жарымында бара турган болсо, нулевой класс, даярдоо классы деп алып, даярдоо класс өтөт. Андан кийин өткөндөн кийин кийинки жылдан 1-сентябрдан баштап 1-класс, 2-класс болуп башталат. Мен быйылкы учурда 2-классты бүттүм да. Демек, барганың 2 жыл болду ошондо? 2 жыл, 3 жыл болду. Демек, бүгүн биздин көрөрмандарга сөздөр бир жагымдуу, бир маанайды көтөрө турган, ансыз деле мына баягы оор күндөрдү өткөрүп атабыз башыбыздан. Эми баягы адам ниетиге жараша болот дейт, пенденин оозунда салган кулаган болот дейт. Ансыңардай жакшы ниеттерди, тилектерди кылалы дагы бүгүнкү эфирибизде бир биздин көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүп, бир маанайына маанай кошуп дегендей жагымдуу музыкалык чыгарманы кел анда аккордеонду колго алып аткарып берсең. Чынында эле бул аккордеон баягы сыртта карасаң оңойдо көрүнгөн менен, бирок колго алгандан кийин өтө биякта клавиатуралар өзүңүздөр көргөндөй эле көп экен. Кимисин басышта билбейт экенсиң. Сөздөр буну чыныгы баягы мыкты өзүнүн баягы кандай десем, профессионал адам чертпесе, бизге окшогондор ойноло албайт экен. Азаматсың, анда кайсы чыгарманы аткарабыз? Анда эмесе шаңдуу музыкалардан болсун. Шаңдуу. Жакында эле хит болду, чыгышы менен эле. Бейжан Темирхандын Эзилип бүттүм деген чыгармасы бар эле. Жакшы болот анда.
Жалпы көрөрмандар, сиздер үчүн эзилип бүттүм, бирок эзилбеңиздер деп коелу, э. Бул болгону чыгарма сиздер үчүн кетти. Эми чыгарма ар жерде болот экен да. Агарып аткан таңым белиңсен, жашоодон тапкан багым белиңсен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм. Ай эзилип бүттүм. Алтыннан өзіңді күттім, қайдасың асылым азар, сағындым өзіңді күллім. Seni күтөмүн, сенде соғатқа мен жүрөгүм. Үміттің шамын өчүрүп барым, кыйнадың жанды. Ай эзилип бүттүм, алтыннан өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азар, сагындым өзүңдү күллүм. Ай эзилип бүттүм. Кол чабуулар. Жалпы азыр эфирден сырткары көрүп аткан бизди көрөрмандарыбыз азаматсың деп балли деп кол чабатса керек. Менимче ардактуу көрөрман, түз эфирдебиз, экранын астында түбүндө биздин сиз менен бизди байланыштырып турган көпүрө болуп турган номерибиз турат. Дагы бир эскерте кетели. 0223 03 66 WhatsApp жана ошондой эле дал ушул номерге чалсаңыздар, албетте түз эфирдин мынакей номерин биз ушул жерден сиздин сурооңузга жооп беребиз, же болбосо чалсаңыз, албетте жооп бергенге даярбыз. Алдыбыздагы биздин сонун болгон белектерибизди, мынакей демирчилерибиз тарабынан берип аткан белектерибизди жеңип алыңыз. Албетте убакытты жөнүн текке кетирбейли дагы, мына ушундай сонун белектерге ээ болуңуз. Азиз мырза, мына ушундай буюрса 8-класс бүтүп, мына 9 ай көчүп атат экенсиң. Келечекте кандай план бар, ким болоюн дейсиң? Музыка жагында эле кетем, Кудай буйрса. 9-ду бүтөм или 11-де бүтүп, Ош мамлекеттик университетинин азыр каныбек захватында болуп калды. Ош мамлекеттик университетине искусство факультетине тапшырайын дейм. Андай 9-дан бара турган болсом, эгерде мүмкүнчүлүк болуп, Ош областында Ниязалы Борошов атындагы эмеге, окуу жайга, же болбосо Бишкек шаарындагы Мураталы Күрөнкеев атындагы окуу жайга тапшырам. Демек пландар ушундай. Ошондой. Жакшы, анан көбүнчө баягы мектептерде окуп жүргөндө кандайдыр бир иш-чаралар болгондо сөзсүз түрдө биринчиде болсоң керек, майган иш-чараларда. Кудайга шүкүр. Анан үй бүлөдө сурайынчы, үй бүлөдө мына ушундай музыкалык жаатка жакын инсандар барбы? Ким? Музыкалык жаатка жакын, бар эле музыкалык жаатка жакын го дейм. Мындай аспаптар. Кимдер мисалы? Тайнем мисалы үчүн, апам. Апам гитара менен комузду ойной алат. Мындай самоучка. Кичи жерде окуган эмес, бирок ойной алат, ырдайт.
мага таасир ошолордон тийди го дегем. Демек апаңды да конокко чакырып сен менен кошо. Буюрса анда алдыңкы чыгарылыштарда сөзсүз түрдө дуэт катары апаңыз экөөңүздү мына эфирге чакырабыз. Албетте биз телеканалдын максаты мына ушундай эл арасында жүргөн бир таланттуу, чыныгы таланты бар, баягы талант ашып аткан, бирок таанышы жок, элге мындай эл алдына чыга албай жаткан инсандарга албетте биздин эшигибиз ар дайым ачык. Келип өзүңүздүн талантыңызды жумурай журтка көрсөтсөңүз болот. Албетте балким сиздин жылыңыз жанып, багыңыз, жолуңуз ачылып калышы мүмкүн, ардактуу көрөрман. Ошондуктан азыр бизди көрүп аткан көрөрмандардын арасында дагы мына ушундай чыныгы таланттуу инсандарыбыз бар болсо, бизге кайрылыңыздар. Же болбосо ушул биздин 0223 03 03 66 телефон номерине чалыңыздар. Баягы эми боркуштаган бул талант балким бир күн болбосо бир күн баягы оргуп атып чыгат, анан кийин кеч болуп калды деген дагы ой болуп калбасын. Азырынта убакыт барда пайдаланып калыңыз делим. Анда дагы бир жагымдуу музыкалык чыгарма суранабыз биздин көрөрмандар үчүн. Албетте биз сөзсүз түрдө музыкалык ушундай кечки баткен берүүсү музыка жаатында болгондуктан сөзсүз түрдө кайрадан жандуу ырларга кезек берели. Биздин көрүүчүлөргө дагы бир эскертебиз. 0223 03 03 66 телефон номерине чалыңыздар. Азизбек мырзага суроону узатыңыздар. Эгерде мыкты суроо келген болсо, сөзсүз түрдө биз албетте белектерибизди ыйгарабыз. Анда эмесе Алтын Айнарбаевичке ырдап жүргөн кимизден деген чамат кылып берейин. Кимибизден? Sezimler öçüp barat dilimizden, adaşıp atagan at baratabız, arzışıp harang tapkan suyubuzdan, adaşıp atagan at baratabız, arzışıp tapkan suyubuzdan. Kayran kes kanda sonu bak ele, sezimde kaynse turup turar ele, jarkınım suya gör sezimlerge, köngüldür muz törünü bar alekte, jarkınım suya gör sezimlerge, tamara takır kurgap kalalekte. Başattan, mahabattan çandım bele, bayqatpay kapa kılıp aldım bele, bolbosoň jaş ulanğa menden artık, boy salıp aşıkı bolup kaldım bele, bolbosoň jaş jigitke menden artık, boy salıp aşıkı bolup kaldım bele.
Баракелди, азаматсың, үнүңө береке. Сонун жагымдуу чыгарма болду. Бизде смс билдирүүлөр бар экен, өз дарегине жеткире элем. Саламатсыздарбы дейт, бул түз эфирби дейт 604 абоненти. Ооба, ардактуу көрөрман, эгер көрүп жаткан болсоңуз, мына экранын башында да түз эфир деп жазылып турат. Түз эфирдебиз. Ишенбесеңиз азыр мына сиздин смсиңизди окудум. Дагы смс жазсаңыз, дагы окуп өз дарегине жеткирип берейин. Андыктан калтырбаңыздар дейли. смс билдирүү бар. Азизбек, азаматсың, ар дайым аракеттенип, чыгармачыл инсандар менен тыгыз байланышта болгонуң бизди кубандырат деп 055 абоненти билдирүүсүн калтырган экен. Рахмат. Саламатсызбы дейт 784 абоненти. Саламатчылык, кутмандуу кечиңиз менен дейли. Саламатсыңарбы, жакшы ырдайт экенсиң, мындан ары көп ийгиликтерге жете бер, Алла өзү колдосун деп 183 абоненти калтырыптыр. Кийинки смс билдирүү. Саламатсызбы дейт, мындан 20 жылдан кийин чоң белгилүү ырчы болуп калсаңыз дейт, эл ырчысы наамын кантип алдыңыз деген суроону күтөм деп ойлойсузбу дейт. Мына сонун 243 абоненти билдирүү калтырыптыр. Чынында эле буюрса мынакей өзүң айтып аткандай эле ушул чыгармачыл чөйрөнү жаатты тандагандан кийин эми баягы элге кызмат кылгандан кийин, элге баягы ырларың жеткенден кийин, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкандан кийин, сөзсүз түрдө маданиятка салым кошуткандан кийин, албетте маданияттын кызматкери же болбосо биздин көрүүчүбүз айткандай эле эмгек сиңирген эл артисти деген наамдар берилет. Ушуга кандай жеттиңиз деген суроого кандай жооп бересиз дейт. Өтө эле Кандай бул жакта айтып атат, кандай алдыңыз деген суроону күтөм деп ойлойсузбу дейт. Демек ушундай суроолор ойлойсузбу ушундай буюрса? Бул тууралуу ойлоп көргөн эмес экен. Алам деген ниетим бар, бирок мындай журмуш эле алам деген келбейт да. Мындай мамлекет өзү берсе алам деген эме бар. Өзүм эле барып баягындай кээ бир кырсылар бар. Ошолорго окшоп мен барып бирөөнүн атынан арыз жаздырып ушуга берип коюңуздар деген келбейт да. Демек өзүңдүн эмгегиң менен, кылган аракетиң менен эл бааласа, эл таразаласа, сөзсүз түрдө эл сүйүнүшү деп коет. Ооба. Азыр бизде көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып көрөлүчү, кайсы жактан чалып атат. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатчылык. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен, атыңыз ким болот, кайсы жактан чалып атасыз? Лейлек району Көкташ айылынан. Кош келдиңиз, атыңыз? Атым Бердикул. Бердикулова. Маанайыңыз кандай кечки маанайлар? Маңнайыңыздар менен Чоң ушул рахмат. болгон ишиңе ийгилик, Кудай кааласа Бекбордиев акабызга окшоп белгилүү артисттерден болушуга тилектешпиз дагы. Рахмат, Чоң рахмат. Бердикулова, азыркы учурда Лейлек тарапта аба ырайы кандай? Аба ырайы жакшы. Лейлекке дагы бизден чоң салам айтыңыз. Баткенден ушундай таланттуу тааныштарыңыз болсо, биз тарапка жөнөтүп коюңуз. Эфирден мына ушундай талантын көрсөтөлү. Рахмат. Чоң рахмат Бердикулова, байланышка чыкканыңыз үчүн. Мынакей улуу башыңызды кичүү кылып бизге чыктыңыз. Рахмат, ырайчылык айтабыз. Бар болуңуз дейли. Аябай сонун ырдайт экен, үнүңө береке. Дагы бир ырдасынчы, тиги бала айтыңызчы дейт, эсилчө мүмкүн болсо дейт. Сөзсүз түрдө мүмкүн, ырдатабыз. Биз Азизбекти атайын ырдасын деп чакырганбыз. Ошондон суроолорду аз кылып, азыр сиздерден келген суроолорду окуйбуз, анан ырларга кезек беребиз. Сиздин атыңыз Расулбу, түз эфирде иштейсизби дейт. Менин талантым бар, ырга бийге, ошого кандай карайсыздар? Жакшы ырдайт экенсиз дейт. 604 абоненти. Эгерде талантыңыз бар болсо, сөзсүз түрдө эфирден сырткары биз менен байланышыңыз. Талантыңызды сөзсүз түрдө элге көрсөткөнгө даярбыз. Кезек кайсы чыгармага беребиз эми? Мына ушундай биздин көрүүчүлөр суранып атат. Билесиздер, бизде ырдын бири ырыспай дейт. Неме ушунча телевиденияга келгенден кийин ошо ырыспай аткан ырларын ырдасак болот. Кайсы ырларды аткарасың? Кайсы темада? Мен кайсы тема десе, өзүм мындай элеге алгы ырларга жакмын да. Мындай шаңдуу ырлар канча жокмун, бирок элеге алгы ырларга жакмын да. Элеге алгы ырларды ырдайм да көбүнчөчү. Мындай шаңдуу ырга караганда, мисалы үчүн тойго чыкканда элеге алгы ырлар көп да мендечи. Шаңдуу ырлар. Той деп калдык, мындай баягы тойдо тойго чыгасың, мындай балдар баягы чакырып, кыздын үйгө барганда анча-мынча да чыгып калам. Буйруктуңуз, э? Көп эле чыгарбайм, бирок анча-мынча колум бош болуп калган маалда чыгам. Азмас. Анда дагы бир элеге чыгармалардан көрүүчүлөрүбүзгө тартуулайлы. Кайсыл чыгарманы? Лирикалык чыгармага кирет экен.
ырытпай калат, неге мынтип жүрөм деген бир көмөскөдө калып жүргөн чыгармалары бар экен. Ырдалбай жүргөн ишин атап берейин. Кеттик анда Азизбектин аткаруусунда. Неге Тарынасың сырдуу тиктей, мен деп сокпойт жүрөгүм. Кандай болсоң ойлоп көрчү, неге мынтип, неге мынтип, неге мынтип жүрөмүн. Таңға жақын жаздың жели, бет алдыма төгүлөт. Сен экен деп кучактарда, айдын нуру, айдын нуру, айдын нуру төгүлөт. Ойгонордо өзүңгө дейм, сылайт бир чачымдан. Сен экен деп кучактарда, жаздын желе, жаздын желе, жаздын жели, жаздын жели көрүнөт. Те алыстан бирөө келет, көзгө сүйкүм каранып. Тосуп чыксам жаздын желе, сен эмесең, сен эмесең, сен эмесиң, сен эмесиң адагың ай. Сен эмесиң, сен эмесиң, сен эмесиң, сен эмесиң адагың. Баракелди, баракелди. Азамат сенин үнүңө береке. Сонун чыгарма Нарсбай Абдыкадыровдун неге мынтип деген чыгармасы болду. Неге мынтип биздин көрүүчүлөрүбүз бизге бат-баттан жазбай атат. Ардактуу көрөрмандар, бат-баттан жазыңыздар, анткени убактыбыз аз. Азыр бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутман кеч, атыңыз ким болот? Азат. Азат, угатабыз сизди. Каяктан чалатасыз? Лейлек аян Кокта сайбы. Лейлектер бар болуңуздар. Угатабыз, Азат, суроо барбы? Жок. Мен ушул айтемин Итарамен Мырзага мага абдан жакшы ишиге ийгилик. Акадия менен Итаран абдан жакшы ишиге ийгилик. Чоңойгондо ким болосуң? Чоңойгондо артист. Артист, азаматсыз бар болуңуз. Тилегиңиз берсин. Чоң рахмат, бар болуңар.
Мына ушундай биздин эки чалуубуз болду, экөө тең Лейлек тараптан чалатат. Албетте жалпы ушул Лейлектик бизди көрүп жаткан бир туугандарыбызга ысык саламыбызды айтабыз. Дагы кайсыл район шаарлардан көрүп атасыздар, жазып коюңуздар. Нурлан Насиптин атеке деген ырын ырдап берсин сураныш дейт. Балким эгерде бул ырдын темасын билсе, текстин билсе ырдатабыз. Ал эми биз эскерте кетели, ардактуу көрөрмандар, мыкты жакшы суроо берген биздин көрөрмандарга биздин демөөрчүбүз болгон бул Эркетай дүкөнү Баткен шаарында жайгашкан, Курманжан датка соода түйүнүн арткы жагында жайгашкан. Сөзсүз түрдө бул жакта сиз жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга оюнчуктардын түрлөрүн жана ошондой кийим кеченин түрлөрүн, сапаттуу түрлөрүн десек болот, тапсаңыз болот. Ошол жактан алсаңыз болот десем жаңылышпаймын. Ошол дүкөндү сиздер үчүн сунуштайм. Андан сырткары биздин дагы бир демөөчүбүз бул Нургазиев көчөсүндө жайгашкан Кыргызстан соода түйүнү. Бул жерде дүң жана чекене баада соода кылсаңыз болот, арзан жана ошондой эле бул жерде дагы бүт чөнтөгүңүзгө ыңгайлуу, жакшы ушундай продуктылардын түрлөрү бар. Андан сырткары биздин шаар тургундары үчүн, эгерде шаардан биздин көрөрмандар жеңип калган болсо, бир жерден экинчи жерге баруу үчүн сизге Рио такси албетте көзгөн жериңизге жеткирип коет. Бизден жеңип алган болсоңуз эле Рио такси ылдам жана бат, ыңгайлуу сиздер үчүн. Эгерде ушул Рио таксини тандап, ушул 6 жолу неме буйрутма берген болсоңуз, демек 6-чысы сиз үчүн акысыз болот, ардактуу көрөрман. Андыктан шашылыңыз дейлим. Бизде чалып атат, мүмкүн болсо дагы чала бериңиздер, бирок видео кылып чалбаңыздар, ардактуу көрөрман. Болушунча мындай кандай десек, аудио кылып чалсаңыздар сөзсүз түрдө кааларыңа даярбыз. Дегичекти бизде көрөрманыбыз келди. Саламатсызбы? Алло. Алло. Сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул Байкенин үндөр жакты, жакшы айт экен. Тилегине жетсин, өмүр узун болсун. Атыңыз ким? Атым Кайратбек. Кайратбек. Каяктан чалатабыз? Баткенден. Баткен шаарынын өзүнөн, Канчанчы класста окуйсуз? 4-тү бүттүм. 4-тү бүттүм. Кайратбек, чоңойгондон кийин болобуз? Ушул Байкеде неме болом, артист болом. Артист болом дейт. Азаматсыз бар болуңуз, тилегиңизди берсин. Сиз да ушинтип Азиз мырза окшой чоңойгондо ушул артисттин окуусуна тапшырыңыз, артист болуп кетиңиз, тилегиңизге жетсин. Элдин кызматында жүрө бериңиз ар дайым. Бар болуңуз. Дагы суроолор барбы же болдубу? Болду. Рахмат Кайрат. Ыраазычылык айтабыз. Мынакей жаш сизди көрүп мына буюрса кызыккандар көп болот эми. Түмөнбой Колдошевдун Досторум деген ырын суранабыз деп 409 абоненти билдирүү калтырган экен. Текстин билебизби? Атар бересизби? Макул, онда сразу дароо эле ушул жерде биздин абонентибиздин суроосуну орундатабыз. Бизде дагы карамагыса 7 мүнөт убактыбыз бар экен, ардактуу көрөрман. Шашылыңыз делим. Сиздер үчүн анда Азизбек мырзанын аткаруусунда Түмөнбай Колдошевдун Досум деген чыгарабыз. Бойлоп чине тапса санап жешкен, жаш кезде шокту кылып таякка жешкен. Таппаймын берил дүйнө досторума, тандашып жакшы кыздай азидешкен. Досторум ыйманга жолу салгылачы, досторум элде күйүп жан кылачы. Өзгөрсүн жакшы жака тагдырыңар, өзүңөр ушулбайдан калгылачы. Өзүңөр жапчашпайдан калгылачы. Сүрөшкөн күлүк болсом жарыштагы, таптаган саяп керим алыстагы. Сезилет силер менин чечинчүдөй,
Dostlarım turmuşumdun tabışımağı. Dostlarım imanga jolu salgılaçı. Dostlarım elde kuyup janılaçı. Özgörsün жақсы жақа тағдырыңар. Өзіңір ушул байдан қалғылачы. Өзіңір жап-жаш байдан қалғылачы. Дароо эле көрүүчүбүздүн суранышын орундатып, дал ушул жерден сиздин кыялыңыз орундалды десем жаңылышпайм, ардактуу көрөрман. Мына ошентип убактыбыз дагы азайып баратат. Соңку СМС билдирүүлөрдү окуп, өз дарегине жеткирели. Саламатсыңарбы дейт, бул баланын үнүгө береке, ишине ийгилик дейт. Чечме айылынан салам, менин атым Махабат, Аппаз жайнактын ырларынан ырдап берсинчи деп 291 абоненти билдирүү калтырган экен. Убактыбыз жетип калса сөзсүз түрдө ырдатабыз. Азиреткуловдун эстелик деген ырын ырдап берсин деп бизге 100 саны менен аяктаган көрүүчүбүз калтырган экен. Сөзсүз түрдө азыр бизде дагы бир чыгарма аткаранга убактыбыз бар экен. Андан кийин сөзсүз түрдө биз ушул келген билдирүүлөрдүн бирөөсүндү гана тандайбыз дегендей. Кайсыл чыгарманы бул жакта эстеликте да суранатат. Андан сырткары Гүлнур Сатылганованын ырларын ырдасам деген ушул байке черт береби аккордеон менен түз эфирге чыксак болобу дейт. Сөзсүз түрдө эфирден сырткары байланышабыз. 604 абоненти. Эмесе Аппаз жайнактын атпайбы? Бул эми биздин өзүбүздүн Баткенден чыккан агабыз да. Ооба. Кайсы чыгармасы Бадам гүлү деген чыгармасы бар эле. Бадам гүлү. Ооба. Жакшы болот анда келиңиздер. Сиздер үчүн болсун, анда Азиз Мырзанын аткаруусунда Бадам гүлү деген чыгарманы дароо ушул жерден орундатабыз. Андан кийин жашыл кырда жаздым күнүн ордана. Бадам гүлү жолу окшойт бир байлам. Аны көрүп апам түшөт эсиме. Жүрөк сыздайт эй. Көңүл чөгөт болсун сая. Жүрөк сыздайт эй. Көңүл чөгөт болсун сая. Карагаттай мөлтүрөгөн булакта кырды көздөй жөнөйм бадам гүл ачкан. Эр тойгону бадам гүлүн көрсөтүп сүйүнчүлөбөй, сүйүнчүлөбөй жаз менен, сүйүнчүлөбөй, сүйүнчүлөбөй жаз менен. Бир баскан. Баракелде. Азаматсыз, анда мынакей биздин көрүүчүлөрүбүздүн суранышын дароо эле биз орундатканга аракетибизди кылдык. Ардактуу көрөрман, сиз албетте түз эфирде Баткен телеканалындагы кечки Баткен теле көрсөтүүсүн түз эфирде көрдүңүздөр. Анда жыйынтыкты чыгара беребиз. Азизбек мырзага келген кайсыл билдирүү сизге жакты? Ошонун бирөөсүн тандайлы дагы биздин белектерди кыйгаралы. Суроолордон бирөө эле болду окшойт да. Жок, бул жакта көп болду суроолор. Анан өзүңүзгө жакканды тандайсың. Мен эсимде калган ушул кыргыз эл артисти болгонуңуз келеби деген суроо жакты. Мындан 20 жылдан кийин чоң белгилүү ырчы болуп калсаңыз, эл ырчысынын наамын кантип алдыңыз деген суроону бүтөм деп ойлойсузбу деген,
ошол Бул абонентибиздин аяк саны 243 абонент экен. Эгерде көрүп жаткан болсоңуз, эфирден сырткары дал ушул номерге чыгып байланышып коюңуз. Биз сизге албетте ушул демөөрчүлөрүбүздүн белектерин кайгарганга даярбыз. Анда Азиз мырза, убактыңызды бөлүп ушул эфирге келип бергениңиз үчүн жана жалпы биздин көрүүчүлөргө жакшы маалымат тартып үчүн чоң ыраазычылык айтабыз. Жалпы көрүүчүлөрдүн атынан чыгармачылык ийгилик, мындан дагы жакшы чыгармаларды жадырып, элдин маанайын көтөрүп жүрө бериңиз. Эркин микрофон, кыска нуска сүйлөп алсаңыз болот. Ушул эфирде убактыңыздарды бөлүп көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга рахмат. Ушул сиздерге ушул жерге чакырып, менин талантымды элге көрсөткөнүңүздөр үчүн сиздерге дагы өтө чоң рахмат. Мен эми бул чыгармачыл чөйрөдөгү адам эми ар кандай болот экен да. Бирөө сөз мөөр болот экен, бирөө сөзгө жончо жок болот экен. Ошолордун мен ошолордун ичинен ошо сөзгө жогуна кирем да. Мен ушул эркин микрофон берип калыңыз. Мен тааныган бардык туугандарыма, досторума, жана ошондой эле мени тааныган бардык эми ушул ДКда иштеген адамдарыма, эже агайларыма кеңешин берген, анын ичинде өзгөчө мени окуткан Зайырбек Султановичке өтө чоң ыраазычылык билгизем. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ушинтип элдин таланттарын ушинтип элге алып чыга бериңиздер, элдик таланттарды. Сиздер үчүн чоң рахмат сиздерге. Сөзгө жокмун деп ушунча сүйлөп койдуңуз дегендей. Ыраазычылык Азизбек мырза, тамаша. Албетте, ардактуу көрөрмандар, баарыңыздарга мына ушундай кечки жагымдуу маанай каалайбыз. Ал эми биз сиздер менен келерки жума күнү дагы түз эфирден көрүшкөнчө деп калабыз. Бүгүн кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов жана ошондой эле оператор Максат Акылбеков, режиссерлук пультта биздин эжекебиз жана ошондой эле Эргалы Мураталиевтерге ыраазычылык айтабыз. Жана ошондой эле бизде жеңүүчү эжекебизди да куттуктайбыз. Эфирден сырткары чалыңыз, белегиңизди кантип алып кетебиз, биз сизге айтабыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.